жашы 7 кыз менен жыныстык катнашта болгон жигит кармалды. Бишкек шаарында жашы 7 кыз менен жыныстык катнашта болгон жигит кармалды деп билдирди Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы. Окуя 20-июлда Ахунбаев көчөсүндөгү Сейилбакта орун алган. Арыздануучунун айтымында шектүү 2009-жылы туулган кызы менен жыныстык катнашта болгон. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 157-беренеси 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча катталды. Шектүү катары 1999-жылы туулган жаран кармалып, СИЗО 1ге абагына камалды. Маалымат Булак Баракелде. Бишкекте таңга маал болгон жол кырсыкта бир адам көз жумду. Hyundai Santa'нын айдоочусу Чыңгыз Айтматов көчөсү менен баратып Аккеме мейманканасынын тушуна келгенде автоунаасын башкара албай тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен жеринде бир адам каза болуп, 3-өө ар кандай жаракат алган. Транспорт айып короо токтотулду. Маалымат Булак Супер KJ. Жаракат тийгенде ошо билген лоб тийгенде жаракат лоб тийгенде. Казакстанда 3 жашар бала көчөдөгү фонтанга түшүп каза болду. Казакстандын Атырау облусунда полиция 2021-жылы төрөлгөн баланын фонтандан каза болушунун чоо жайын иликтеп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 26-июль күнү баланын буту Айтеке би көчөсүндөгү фонтандын насосуна кирип кетип, натыйжада бала каза болгондугу айтылат. Маалымат Булак Супер KJ. Тамчыда жүргүнчү ташыган кичи автобус жол кырсыгына учурады. Ысык көл облусунун Тамчы айылында маршрутка жеңил унаа менен сүзүлүп кетти. Бул тууралуу репортерго күбөлдөр билдиришти. Кырсык бүгүн саат 15:00 чамасында болгон. Эки унаада тең жабыркагандар бар. Маалымат Булак репортер KJ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Машина жарымы жок кой. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу жолугушуу өттү. 2024-жылдын 22-июлунан 27-июлуна чейин Өзбекстандын Фергана шаарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча кезектеги жыйын болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо маселелерин карашты. Кеңешменин алкагында Кыргызстандын Жалал Абад жана Баткен облустарынын четинде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктарында, ошондой эле Өзбекстандын Наманган жана Фергана облустарынын чектеш тилкелеринде талай изилдөөлөрү жүргүзүлдү. Сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча тиешелүү протоколго кол коюлду. Жумушчу топтордун кезектеги отуруму Кыргызстандын аймагында өтөт. Маалымат Булак репортер KJ. Кыргызстандык дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу Олимпиадада тилекке каршы утулуп калды. Спортчубуз 1/8 баскычында украиналык Богдан Ядов менен күч сынашкан. Маалымат Булак Спутник Кыргызстан.